Бүгүн республика боюнча жалпы ишембилик жарыяланган. Анын негизинде бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарындагы бардык мекеме ишканалар айлана чөйрөсүн көктөндүрүп, ошол менен бирге көчөт тигүү иштерин бирге колго алышууда. Жаз тазалык менен кооздукту өзүнө камтыган мезгил. Ошондуктан кар эрип, жерден көк чөп кылая баштаган мезгилден тарта айлана чөйрөнү тазалоо иретке келтирүү иштери колго алынат. Быйыл Жалал Абад шаарына көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы тарабынан 500гө чукул түрдүү көчөт тигилсе, бул күнү мекеме ишканалар аларга салым кошту. Роза Зимова көчөсүнө мурунку субботник күнү уже павлония көчөттөрүн эктигиле да. Анан ошо бир жолу павлония болсун деп, анан жанагы ар бир организацияга ушу павлония көчөттөрүн өзүңөр алып келип, ушу шаарга болгон бир салымдар болсун деген ойдо ушу субботникке ар бир организация өздөрү 5тен 10дон алып келип эгип атышат. Облустук соттун кызматкерлери да ишембиликке активдүү катышып, тегерегин иретке келтиришти. Кооздук үчүн арчыларын бир түрдүү формага салышты. Жапатырмак мындай аракет кызматкерлердин биримдикте экендигин да айгинелейт. Айлана чөйрөбүздү өзүбүзгө караштуу территорияларды толук түрдө тазалап, санитардык нормаларды сактоо менен иш алып барып жатабыз. Бул ишембилик бир эле Жалал Абад областтык сотунда эмес, Жалал Абад областтык сотуна караштуу бардык райондук шаарларда сот имараттарында, ошондой эле аларга бөлүнүп берген участоктарда жүрүп жатат. Азыркы мезгилде бул эле имараттан сырткары атайын бизге бөлүнүп берген жерлерде көчөттөрдү отургузуу менен да алек болуп атабыз. Маданияттын күзгүсү саналган театр жамааты да бүгүнкү жумушту таңында башташкан. Бирок алар үчүн ар бир ишемби эмгекке тарбиялоонун күнү катары саналат. Биз ар жума сайын өзүбүз деле ишембилик кылып атабыз. Эми баягы өзүңүздөр көрүп атасыздар, быйыл жаздын келиши аябай кечеңдеп атат. Күндө тазалап, жууп тазалаган сайын жамгыр жаап, кайра чайып ушундай болуп кетип атат. Ошого байланыштуу биз өзүбүз дагы ишембилик өткөзүп атканбыз. Кечеги мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз бүгүн театрдын жамааты 100% толук чыгып, театрдын айлана чөйрөсүн тазалап, жана көчөттөрүбүздү эгип, эгилбей калган көчөттөрүбүздү мына өзүңүздөр көрүп тургандай театрдын алдындагы биздин жанагы жамгыр жууп кеткен сүрөттөрүбүздү актап, краскалап, ушундай иштер менен алек болуп атабыз. Кар алдында калган таштандылардан тазалоо, көчөт тигүү убактысы. Биз жашаган чөйрөгө тазалыкты тартуулап, кооздукту шеретет. Бир гана эске алуучу жагдай эгилген көчөттөрдүн көктөп кетүүсү. Анткени жыл сайын аймактарга жүздөгөн миңдеген жаш көчөттөр тигилет. Алардын көктөп кетүү чамасын жаратып, көз кароодон чыгарбоону да милдет катары туюнбаса, жылда экке менен анын пайдасы жок. Гүлжина Мөндө, Баяман Тургуналиев, Жети күн маалымат аналитикалык программасы үчүн.